сак өлкө, дени сак улут биздин мамлекеттин өнүгүүсүнүн негизги максаты. Келечек муундарга туура багыт берүү ар бирибиздин милдетибиз. Айгерим Тентиева таэквондо спорттун түрүнө 3 жылдан бери катышып келет. Анткени күн сайын жүгүрүп, машыгып, ден соолукту чыңдайм дейт окуучу. Денеңди өз кабына алып жүрүү боюнча жардам берет жана өзүңдү коргоонго жардам берет. Дене боюңду чыңдаганга гибкий болосуң дегендей. Растяжкаң жакшы болот. Спортивный собранияларга катышам жана көп соревнованияларга чыгам. Балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борбору балдардын ден соолугу үчүн кам көрүп, алгачкы жолу ден сак балдар келечекке карай деген аталыштагы ата мекенди коргоочулар күнүнө арнап алгачкы эле спорттук иш-чара өткөрүп, балдар ырдап бийлеп каратем болбостон оюндарга активдүү катышып жаткан учуру. Бүгүн балдардын жана өспүрүмдөрдүн сейтек улуттук борборунда балдардын 23 февраль мекенди коргоо күнүнө арналган иш-чара уюштурулду. Бул иш-чарада спорт секцияларынын жана чыгармачыл топторунун арасында мелдеш болуп өтүп жатат. Мелдешке эркек балдар катышып, жашы 9-дан 14 жашка чейинки эркек балдар катышып атат. Биз ушул иш-чараны эркек балдар ата мекенди коргоп, Кыргызстанды сүйүп, ушул патриоттук тарбия берүүгө умтулушсун деген ой максатта өткөрүп жатабыз. Спорттук оюндарга көпчүлүгү балдар катышып, алар ар бир берилген тапшырмаларды ыкчам аткарышты. Командаларга бөлүнүп, андан кийин тапшырмаларды аткарып, алар үчүн атайын суроолор да берилип жатты. Негизи ар бир оюн ден соолукту чыңдап, кыймыл аракетти көп талап кылат дейт Нурел. Азыркы өсүп жаткан жаш муундарга жардам берип, күч кубат берип, өзүм да кызыгып, аябай сонун өткөрүп жатат. Ар кандай конкурстар, топту киргизгенге, чуркоого, анан стойканы кармаганга дагы адамдын интуициясы баттан иштеп, мээсин дагы баттан иштетип, адамдын жеке эле өзүнүн жашоосунда дагы керектүү заттарды үйрөтүп, анан ошого чыгап ойноп жүрөбүз. Спорттук оюндардын ар бир түрү атайын балдарга ылайыкталып иштелип чыккан жана эрежелери дагы оңой. Бул иш-чара дайыма болуп турса, балдардын ден соолугуна кам көргөн болобуз дейт Галина Куликова. Оказывается, эти дети, которые только танцуют. Мен бүгүн Сейтектин спорттук иш-чарасына келип көрүп кубандым. Сейтекте күн санап жакшы иштер болуп жатканына күбө болуп жатам. Мен көп жылдардан бери ата-энелер комитетинде иштеп келсем дагы бүгүн оңдоо түздөө иштерин көрүп абдан кубандым. Таланттуу балдар үчүн бардык шарттарды түзүп жаткан Сейтектин директору жана жамаатына ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү спорттук мелдеште балдардын жүздөрүнөн кубанычты көрүүгө болот. Андыктан Сейтектин иштерине ийгиликтерди каалайбыз. По большому счету во всех видах и спорта, и, конечно, и в искусстве я видела там. Балдар бири билесе, экинчиси кол өнөрчүлүк менен алектенет эмеспи. Сейтекте бүгүн мен балдардын спортко кызыкканын көрүп, абдан кубандым. Балдар биздин келечегибиз деп аларга кам көрүп келебиз. Балдар өнөрү менен өлкөбүзгө салым кошуп, бала күндөн тартып жакшы иштерди жасап келишет. Ошол үчүн балдардын тилеги дайыма, ар дайым апам болсун, тынчтык болсун деген жакшы тилекти айтышат. Мен келечек муундарга бир гана ачык асманды каалап кетем. Бүгүнкү иш-чаранын максаты балдарды мекенди сүйүүгө тарбиялоо жана алардын келечегине кам көрүү башкы милдеттердин бири. Ошол үчүн Сейтектеги иш-чара улана берсин демекчибиз.